2025 жылдын 26 июлунда балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев Алия пляжынын аймагында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун негизги максаты жээк зонасындагы азыркы абалды жеринен көрүп, жарандардын көйгөйлөрүн угуп, сунуштарын эске алуу болду. Кырсык калкаштын ортосунда да билесиз да, бул без опасность үчүн коюлган нерселер, тосмолор. Сиз айтсаңыз сурооңузду биз бияка жазып алайлы маселеңизди. Жергиликтүү тургундар мэрге кайрылып, коопсуздук себептеринен улам убактылуу жабылган пляжды кайрадан ачууну суранышты. Алардын айтымында бул аймакта соода саттык менен алектенип, үй бүлөсүн камсыз кылып келген тургундар көп жана пляждын иштеши алардын турмушу үчүн маанилүү экенин айтышты. Ну, мы не против. Конечно, дайте нам входы и выходы, чтобы мы ходили туда-сюда. И еще, мусор у нас, во-первых, нам объезжать. Там дорогу, обещали нам дорогу сделать. Да, открыли, но дорогу сделали. Машина едет ужасно, там столпотворение, это кошмар. Ехать просто невозможно. Ошондой эле жарандар эс алуучулар үчүн негизги шарттардын жетишсиздигин белгилеп, аймакка даараткана, таштанды челектери жана жарыктандыруу орнотуу боюнча сунуштарын билдиришти. Кээ бир тургундар коопсуздук кызматтарынын жана көзөмөлдөрдүн күчөтүлүшүн да суранышты. Көйгөйлүү маселелерибиз ушул. Биринчиси Алия пляжын жабылганы, жанагы тосмолордун коюлгандыгы, Алия пляжындагы туалет, раздевалка, мусорный челектердин жоктугун айттык. Биринчи маселе кылып, мэр анын баарын чечип берем деди. Ошо Алия пляжына кирген жерде эки катар тосуп койгон, ошол жерге калитка коюп, адамдар ээн эркин свободно киргенге алардын баарын чечип берем деди. Жана ар жак ак өлөң жерине жайытка чыккан малдарга дагы шарт түзүп, аны дагы чечем деди. Мэр Батырбек Жантаев айтылган маселелерди жана сунуштарды көңүл чордонунда кармап, тиешелүү кызматтарга бул багытта тийиштүү тапшырмаларды берерин билдирди. Ал шаар бийлиги коомчулуктун үнүн угууга, мыйзам чегинде түшүнүү менен мамиле кылууга жана эл менен бирге маселелерди чечүүгө даяр экенин белгиледи. Ушинтип элдин көйгөйүн чечип эле элдик мэр болуп жүрөбүз.